Парламенттик шайлоого катышам деген талапкерлер өз алдынча кайрымдуулук иштерин жүргүзө алышпайт. Президенттин жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күнүн белгилөө боюнча жарлыгы чыккандан кийин Борбордук шайлоо комиссиясы бардык саясий партияларга кайрылуу жасап, учурдагы түзүлгөн абалга байланыштуу элге жардам берем деген талапкерлерди республикалык же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдындагы штаб аркылуу жардамдарын көрсөтүүгө чакырат. Шайлоого аттанган партия же талапкер бул талапты аткарбаса алгач эскертүү берилип, эгер алда аткарылбаса шайлоо мыйзамына ылайык айыппул төлөөгө милдеттендирилет. Үгүттүн белгилери жок, ушу шайлоого байланышы жок, анонимдүү түрдө өздөрүнүн шайлоого чакырбай, штаб аркылуу эгер өздөрүнүн жардамдарын бергилери келсе, ошондой жардам берсе болот деп Борбордук шайлоо комиссиясы чыгарган. Өзүнүн атынан эмес, штабтын атынан берсе болобу ошондо? Жок, ошондо өзүнүн атынан эмес, штаб, республиканский штабка берет. Талапкер баягы каалаган саясатчычы, талапкер саясий партия штабка берет. А штаб болсо ошо штабтын атынан таратат да. Ал талапкердин саясий партиянын немесин атын айтпайчы. Быйыл шайлоо мыйзамдарынын айрым беренелерине өзгөртүү киргизилип, анда добушун акчага саткан шайлоочуга 1000 сом айыппул жазасы каралган. Эгерде талапкер шайлоочунун добушун сатып алса, ал жаза кодексинин негизинде жазага тартылат. Анда саясий партиянын өкүлү же жөнөкөй жаран болсо 180 миңден 220 миң сомго чейин. Жогорку кеңешке талапкер же анын жакын туугандары, саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү, ишенимдүү адамы болсо 220 миңден 260 миң сомдук айып каралган. Же 2 жыл 6 айга чейин эркинен ажыратылат. Ошондой эле добуш сатып алууга кайрымдуулук иштери да кирет. Добуш сатып алуу дагы. Ал эми кайрымдуулук добуш сатып алуу болуп, ошо кайрымдуулук да эсептелинет да. Аксыз товарларды, материалдык жардамдарды, аксыз кызмат көрсөтүү, ар кандай аксыз акцияларды өткөзүү, ошолордун баары добуш сатып алуу болуп эсептелинет. Ошону менен бирге ошо 2020 жылдын 24-июлунда Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жаңы мыйзамга кол коюлду. Шайлоо мыйзамдары жүйөсүндөгү айрым мыйзам аттарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. Ал мыйзам калай ошо бузуулар жөнүндө кодекси 42 деген 42.3 беренеси менен топталынды. Ал беренеге ылайык ошо өзүнүн добушун сатуу ниетинде акча каражатын алган адам дагы ошо жазага тартылат да. Коронавирус пандемиясына байланыштуу атка минерлер саясий келечегине карабай кайрымдуулук иштери менен алек болууда. Буга мыйзамда тыюу салынгандыктан чара көрөлү десе жарандар каршы чыгышы мүмкүн. Жардам бербейин десе элдин абалы оор дейт Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сарыев. Андыктан учурдагы абал ача пикир жаратып, шайлоо өнөктүгү ушул бойдон аягына чейин кетсе, талаш жаратуучу жагдайга такалаарын айтат. Жагдай кандай болот? Ошого жарашадан бүгүт маселеси чукулдаганда балким бир кандайдыр бир тартипти ойлоп табышабы же кандайдыр бир жобо алабы, бирок мыйзамдан каршы жобо эч ким алган укугу жок. Айтып кетиш керек, аны баары тең мыйзам чегинде жүргүзүш керек. Президенттин жарлыгына ылайык 2020 жылдын 4-октябрында жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттарын шайлоо өтөт. Шайлоо мыйзамына ылайык референдумга 1 ай калганда саясий партиялардын үгүт иштери башталат. Айрым серепчилер парламентке аттанган партияларды үгүт иштерине кетирген каражатка өлкөгө зарыл болуп турган оорукана курууга чакырышууда. Ал эми саясат талдоочу Айданбек Акматов буга макул эмес. Себеби мындай инфраструктуралык маселелерди жогорку кеңешке таза шайланып келген эл өкүлдөрү мамлекеттин бюджетинен гана ишке ашырышы керек. Учурдагы муктаждык өлкө кубаттуу болуп, бюджет жетиштүү, экономика күчтүү болгондо гана ишке ашырылат. Анан биз мамлекетти ар тараптан талап тонуп, бажысынан уурдап, алтындарды уурдатып отуруп, мамлекетти алсыз деңгээлге жеткирип алып, анан кийин бир миллиард уурдагандан 1 миллион сом алып, ошого кубанып отурабыз. Мындай саясат биздин мамлекетти алсыратып, ушундай кайырчылык бир психологияны, бир кичинекей бир чөпкө эптеп илешип алуунун психологиясын жаратып жатат. Ошол күрөөгө салынган 5 миллион сом менен эч нерсе чечилбейт аны менен. Андай нерселер болбойт. Алардын баардыгы кайра келди, каржалып турган калкты алдап, мына кичинекей тыйын бере коюп,
ошолордун добушун сатып алып, өздөрүнүн мафиялык иштерин улантууга жол салып берген. Бул жакшы эмес жол. Парламентке аттанган саясий партиялар үгүт маалында элет жергесиндеги билим берүү тармагына, элдин саламаттыгына кам көргөн бейтапканаларга көбүрөөк көңүл бурса, анткени COVID-19 вирусуна байланыштуу аймактардагы окуучулар шарты жоктугунан онлайн сабакка катыша албай кыйынчылык жаралса, айыл региондогу ФАП бейтапканалар абалынын начардыгынан жарандарды кабыл алууда кыйынчылыктарга туушугууда. Негизинен эле Кыргызстанда окуучуларга эмне окуучуларга интернетти бекер кылып берсе, дистанттык окутуу маалда дистанттык окутуу бекер болгон жок да. Ар бир үй бүлөдөн ата-энени эсептегенде балдарга далай акча кетти. Биз баары билебиз, бизде үй бүлөлөр аябай балдар көп да, многодетных семей очень много. И нам сложно, да, в этой ситуации. У меня, например, 5 сыновей, из них 4 учатся. Это был кошмар. Это был кошмар. И, по-моему, лучше вот кандидатам, которые идут в Жогорку Кеңеш на предвыборные агитации, потратить деньги, как говорят, если не будет вложений, не будет нашего будущего, да, в Кыргызстане. А вложения — это наши дети, да? Нужно вкладывать в детей. Дети — это наше будущее. Почему у нас в отдаленных регионах, даже в нашей столице Бишкека, в некоторых школах нет интерактивных досок? Элементарно дети не умеют работать по ним. Почему это есть в Турции? Почему это есть в России? У нас нету этого. Мы мало внимания уделяем образованию. Үгүт иштеринде жөн эле акчалар талак эле чачылып калат да. Чындыгында мен ушул ойго кошулат элем. Ушул кандайдыр бир ар бир адамга 200 сом, 300 сом чогулткандан көрө, мына алыскы райондордо элет айылдан башталат дейт. Ошол айыл жердегенде фаптарды карасаңар, абдан ыйлай турган абалда фаптарчы. Себеби деген бул мамлекеттин көзөмөлүндө болгон үчүн мамлекет буга акча бөлүп бере албагандыгынан бул ошол илгерки союз мезгилинде 1900 канчанчы жылы курулган фаптар ошол боюнча турат. Себеби деген мамлекетте бюджет акча жок болгон ал жака бөлүп берген жок да. Мүмкүн ушул үгүт иштерине акча жумшайм деген партиялар ушул фаптарды абдан азыркы сан нормага жооп бере турган, азыркы ушундай шартка жооп бере турган эң сонун фаптарды куруп койсо. Парламенттик шайлоого 44 саясий партия катышкысы келерин билдирген. Айрым саясатчылар Жогорку Кеңештин депутаттары эпидемияга байланыштуу шайлоону өткөрүүнүн кажети жок экенин айтышса, БШК бул жараянды өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү экенин билдирүүдө. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоо өз убагында өтөрүн 18 июлда айткан. Акыл Аймаратова, Тилекеш Кулов, Next TV күндүн темасы үчүн.